Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагынан машыгуу сабагын өтөбүз. Балдар, сабактын башында биз буга чейинки өткөн сөз оюндарына көңүлүбүздү бурсак жана аларды эсибизге сала кетсек, анда эмесе көңүл буруп тургула. Аны койсоң алдына затка айланат көктөгү. Койсоң ал эми жашка айланат көздөгү. Бул эмне балдар? Жана бул кайсы сөз оюнуна кирет деп ойлойсуңар? Ойлонобуз. 30 секунд. Туура балдар. Бул ай. Ал эми аны алып салып ыны койсоңар, анда ый. Азаматсыңар. Анда бул метаграмма деп аталат экен. Абдан жакшы. Көктөн жамгыр куюлса, аны колго аласың. Баш тамгасын алып кой, жыттуу боло каласың. Бул эмне экен балдар? Туура. Бул чатыр. Ал эми ч тамгасын алып салсак, атыр. Бул кайсы сөз оюна кирет экен? Туура, бул логогриф. Эми балдар, эки катардагы сүйлөмдөрдү салыштырып окуйлук. Алардын айырмачылыктарын аныктайлык. Жайылма сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, сүйлөмдүн баш мүчөсүн астын сызалык. Анда эмесе биринчи катардагы сүйлөмдөрдү окуйлук. Ата-энелер келишти. Мал семирди. Окуучулар кетишти. Бул сүйлөмдөр кандай сүйлөмдөр болот? Туура, бул сүйлөмдөр жалаң сүйлөмдөр. Себеби жана баяндооштон гана түзүлдү. Башкача айтканда, баш мүчөдөн гана түзүлдү. Бул жалаң сүйлөм. Эми экинчи катарга көңүл бөлөлүк. Ата-энелер келишти деген жалаң сүйлөмдү жайылма сүйлөмгө айландырыптыр. Бүгүн ата-энелер чогулушка келишти. Быйыл мал жакшы семирди. Эртең менен окуучулар экскурсияга кетишти. Демек балдар, бул жерде жалаң сүйлөмдү жайылма сүйлөмгө айландырып жазышыптыр. Азыр силердин максатыңар жалаң сүйлөмдү дептериңерге көчүрүп жазып, ушул сүйлөмдөгү баш мүчөлөрдүн астын сызып, башкача айтканда жана баяндооштун астын сызып, дептериңерге көчүрүп алгыла. Эми балдар, тексттен жалаң сүйлөмдү окуп берип, калгандары кандай сүйлөм боло алат? Оозеки иштейбиз. Адегенде балдар, тексттен жалаң сүйлөмдөрдү табышыбыз керек. Силер билесиңер, жалаң сүйлөм жана баяндооштон гана турат. Туура, бул сүйлөмдө биз бардык, урмат жеңди, күрөш аяктады деген жалаң сүйлөмдөр бар экен. Ал эми калган сүйлөмдөр кандай сүйлөм болот? Туура, алар жайылма сүйлөмдөр. Эмне себептен жайылма сүйлөм болду? Ооба балдар, анткени жайылма сүйлөмдөр баш мүчөдөн да, айкындооч мүчөдөн да түзүлдү, ошон үчүн ал жайылма сүйлөм болот.
Эми балдар, төмөнкү сүйлөмдөр кандай сүйлөм, аларды жалаң сүйлөмгө айландырып жазгыла дейт. Демек бул жерде кандай сүйлөмдөр берилген балдар? Айжан күндөгүдөн эрте койгонду. Чоң энем анын эрте турганына кубанды. Мен Айжанга жомок окуп бердим. Ал жомокту кызыгып укту. Демек, туура айттыңар. Бул жайылма сүйлөмдөр. Ушул сүйлөмдөрдү балдар жалаң сүйлөмгө айландырып жазгыла. Эми балдар, бул жерде кырдаалдык сүрөт берилди. Ушул сүрөткө көз чаптырып, айлана чөйрөгө эмне жөнүндө болуп жаткандыгына ой жүгүртүп, чакан текст түзүп жазышыңар керек. Текстке тема коесуңар. Силерге жардам катары таяныч сөздөр берилди. Оттун аралап, үйрөндүк, абдан жагат, көңүлдүү, жыйнадык, чөп жыйнап, абасы, жайдын ысык күндөрүндө, жарып, жардам бердик, жапжашыл жана башка сөздөрдү да өзүңөр кошсоңор болот. Демек, ушул сөздөрдү колдонуп, чакан текст түзүп жазгыла. Бул үйгө берилген тапшырма болсун силерге. Силер билесиңер, текст 3 бөлүктөн турат. Тексттин башталышы, ортосу, аягы болуш керек. Башы, ортосу, аягы бири-бири менен маанилери жагынан туура келиш керек. Оюңарды топтоп, чакан текст түзүп, эжеиңерге WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.